Үйден сыртынан ушундай көрүнүшкен көрүп атасыздар. Баня, сарай, эки сарайы менен, эки гаражы менен туугандар. Мына көрүп атасыздар, бул жакта ушундай болгон огород экен. Көрүп атасыздар. Могул жакта грядкалар бүт бардыгы жайында, ордунда экен. Могул жака зелень, помидор, огурцы эге турган ушундай болгон огород экен. Бул ушундай болгон зал болуп калды. Көрдүңүздөр, айнектер бүт пластиковый айнектен, аква айнектен туугандар. Газ бүт бардыгы иштейт экен. Көрүп атасыздар. Могул жакта стол, стул бүт бардыгы калды. Готовый вариант туугандар, караштырып көрөсүздөр, келип эле жашай турган вариант экен. Могул жакта болсо аябай сонун маза жер экен туугандар. Могул жакта жана шашлык кылып, эс алып отурса өтө маза болот экен. Көрдүңүздөр, мына елкаларды бүт бардыгынын ушу үйдүн ээси эгип чыгыптыр, ушинтип көрдүңүздөр. Айла үйдүн сыртынан дагы бир жолу көрсөтүп коебуз. Банясын көргөздүк, жанагы складдарын көргөздүк, огородун көргөзүп чыктык бир сыра. Так, нар жакта болсо сарай бар экен. Жүрүңүз, анда сарайын деле көргөзүп өтөлү. 50 баш буй кармаса болгудай сарай бар экен. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим, жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Кезектеги сатыла турган үйүбүз ушундай болгон үй. Көрүп атасыздар, деревнянын эң последний үйү, эң акыркы үй. Адрес боюнча туугандар, адрес Тверская область, город Бежецк. Үй болсо 71 квадратный метр экен. Участогу туугандар 42 соток официально. Көрүп атасыздар, документтер бүт бардыгы даяр. Оператор акам жакындатып көргөзүп коюңуз. Мына болсо жердин документи, үйдүн документи бүт бардыгы даяр. Келесиздер, сразу оформление, домовая книга, технический план, межевание бүт бардыгы даяр туугандар. Көрүп атасыздар, үйдүн сырты ушундай. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичин огородун көргөзөлү. Огороду өтө сонун экен. Видеого бирден класс басышты унутпайбыз, булчитип класстарды басабыз. Мына көрүп атасыздар, үйдүн сыртынан ушундай көрүнүшкен. Дагы бир жолу кайталап кетем. Деревнянын эң акыркы үйү. Мына көрүп атасыздар, бул жакта ушул жактан баштай берели. Оператор акам жакыныраак келип аласыз. Бул жакта гараж туугандар. Бир гаражы, могул жакта экинчи гаражы бар экен. Үйдүн сол капталынан кире бериш эшиги ушундай. Нар жакта банясы, сарайы, гаражы бүт бардыгы бар экен да, кыскасы. Бүт бардыгын четтен шашпай көргөзүп чыгабыз туугандар. Мал жактан баштайлы, бул жакта гараж экен. Көрүп атасыздар, ушундай болгон гараж. Мына бул жагы гараж экен, машинаны айдап киргизип коюп, ушул жака сактасаңыздар болот экен. Так, биринчи гаражы дальше көрөбүз. Бул жакта дагы бир куту ушундай эле гараж бар экен, көрүп атасыздар. Мына бул жакта эле гараж. Бул жака деле кааласаңар, жана темир тезек склад кылып койсо болот экен. Көрүп атасыздар. Дальше көрөбүз. Үйдүн берки капталынан ушундай көрүнүш, көрдүңүздөр. Бул жакта кире бериш эшиги, бул жакта гаражы, могул жакта болсо жанагы сарайы, бул жакта банясы, кыскасы нар жакта огород экен. Жүрүңүздөр, огородун көргөзөлү туугандар. Огороду аябай жакты, өзүмө деле. Ушунча туугандар сатыкка үй чыгарган болчук, бирок моундай болгон огородду көргөн эмесмин. Бүт бардыгы ордунда, бүт бардыгы жайында экен. Карап атасыздар, могул жакта тюльпан гүлдөрдү эгип коюптур, ушинтип. Эми могул жагын көргөзө кетиңиз. Могул жактар бул алма экен, мына болуп көрүп атасыздар. Огород бүт ушинтип тосулган. Забор болуп тосулуп чыгыптыр. Могул жакта чеснок көрүп атасыздар. Ушу грядкаларды кылып коюптур. Ушу грядкага жанагындай зелендерди эгишет экен. Болгарский перец, укроп, кинза, ошого окшогон нерселерди эгеткен. Жана помидор, бадырыңдарды могул жака эгеткен. Помидор, огурцларды ушу теплицанын ичине эгишет экен. Көрүп атасыздар. Бул жакта 1, 2, 3, 4, 5 грядка экен, ушундай болуп. Чеснокторун көргөзүп койдуңузбу? Мына болсо чесноктор экен. Көрүп атасыздар. Могул жакта дагы грядкасы бар экен. Бул жака эми эмне эксеңиздер деле болот да. Сабыз, пияз, зелень, укроп, кинза, кыскасы бүт бардыгын эксе болот экен туугандар. Көрүп атасыздар. Могул жакта алма, бир туп алма, могул жакта дагы бир туп алма экен. Бул жакта болсо теплица. Теплица, готовый теплица. Бул помидор, огурцуну ушул жака эгишет экен. Караңыз. Бул жакта деле 3 грядка экен. Көрүп атасыздар. Помидор, огурцы эге турган теплицасы туугандар. Аябай жакты, огород өтө сонун экен. Бул жакта болсо эме эгишет экен. Картошка эккен экен. Алдыңкы ээлери картошка эгишиптир ушул жерге. Могул жакта клубника. Көрүп атасыздар. Ушул жака клубниканы дагы эгип коюптур, сонун кылып караңыздар, уже чыга баштаптыр. Мына ушундай вариант огородун көрдүңүздөр. Тетиги үй. Могул жакта
eski банясы екен. Азыр бұны іштетпейді екен. Нар жақта жаңы баня салып тұр. Ал жағын деле көргөзүп өтөбүз. Бұл эми жана үйдүн эле огород болуп калды. Жанагындай эгин тигин кыла турган жери. Жанагындар жайыт катары иштете турган жери, жана мал кармап, мал бага турган жерлери бул жакта экен. Көрүп атасыздар. Бул жагын деле көргөзүп коелу. 42 сотук жанагы жери болсо, мал кылам, мал кармайм деген адамдарга ушул жерде экен. Көрүп атасыздар. Тетиги ёлкалар көрдүңүздөрбү? Ёлкалар деле ушунун огороду экен. Мына могул жактан баштап граница, мына карап коюңуздар. Граница ушул мен турган жерден баштап, могул жерден баштап тетиги ёлкаларга чейин ушундай айлантасыга ушунун жери экен туугандар. Көрүп атасыздар, тетиги токойго чейин ушунун официальный 42 сотук жери. Анан жайыт катары болсо, нар жактар поля туугандар. Нар жактар өкмөттүн жери, ал жакка жайыт катары мал баксаңыздар болот. Сол жагын дагы бир жолу көргөзүп коюңуз, оператор акам. Көрүп атасыздар, азыркы кирип чыккан грядкабыз үйү нар жакта. Мына жана айтып кеткендей туугандар, бул эски банясы экен. Азыркы кирип чыккан грядкаларыбыз көрүп атасыздар, бүт ушундай болуп узунпор менен тосуп чыгыптыр. Мал сал кирип кетпеш үчүн. Анан мал кармайм деген адамдарга дагы өтө сонун вариант экен туугандар. Жери кенен, көрүп атасыздар, нар жактагы бүт поля нар жактар. Мал кармайм деген адамга өтө сонун вариант экен. Так, могул жакта дагы бир эмес бар экен. Бул жак эмне экен? Складбы же сарайбы? Бул жагын деле көргөзөлү. Мына бисмилла деп киргенде туугандар, ушундай болгон склад бар экен. Көрүп атасыздар, муну сарай деле кылып койсо болот экен. Кой кармаса деле болот экен, мондай кылып тосуп коюп туруп, же болбосо торпокторду, уйларды кармаса деле болот экен. Ушундай вариант дальше көргөзөбүз. Так, үйдүн ичин көргөзөлү. Үйдүн сыртынан ушундай экен, көрдүңүздөр. Бул жакта дагы бир гаражы бар экен. Машинаны киргизип койсо деле болот экен. Анан ал жакка отун үйүп коюп туруп, ал жагын деле көргөзөбүз. Ана бисмилла деп үйгө кирели, үйдүн ичин көргөзөлү. Киргенде ушундай болгон тепкич экен, көрүп атасыздар. Тепкичтен көтөрүлгөндө бул жак ушундай болгон узун холл, коридор экен туугандар. Көрүп атасыздар, ушундай болгон коридор. Бул жакта болсо летний веранда, көрүп атасыздар. Жайында чыгып алып, кофе иче турган летний веранда. Мына мебелдер көрүп аткан бүт бардыгы калат экен. Көрдүңүздөр, дальше көргөзө беребиз. Бул жак жана жата турган бөлмөлөргө кирип кетет экенбиз. Бул жактан үйдүн ичинен жанагындай, как обычно, сарайга чыгып кетсе деле болот экен. Көрүп коюңуз. Сарайга чыгарса деле, бул жактан сарайга чыгып кетсе деле болот экен. Так, бул жактан жата турган бөлмөлөргө кирип кетет экенбиз. Бут кийимди чечип алалы. Кана бисмилла деп киргенде, бул жакта жата турган бөлмөлөрү. Көрүп атасыздар туугандар, киргенде ушундай болгон кичинекей бир, бул жакта деле чакан коридорчосу бар экен, коридору. Бул жакта болсо основной жата турган бөлмөсү, спальный бөлмөсү экен. Көрүп атасыздар, бул жакта бир кроваткасы бар экен, бул жакта бир диван бар экен, раскладной диван. Бул ушундай болгон зал болуп калды, көрдүңүздөр. Айнектер бүт пластиковый айнектен, аква айнектен туугандар. 3 положениеда ачылат экен. Ушундай болгон бул зал болуп калды, көрдүңүздөр. Могул жакта болсо кухнясы бар экен, кухнясын деле көргөзүп өтөлү. Бул жакта кухнясы туугандар. Ушундай болгон газ бүт бардыгы иштейт экен, көрүп атасыздар. Могул жакта стол, стул бүт бардыгы калды. Готовый вариант туугандар. Караштырып көрөсүздөр, келип эле жашай турган вариант экен. Отопление боюнча мына печкени жакса бүт үй жылыйт экен. Көрүп атасыздар, бул жакта тамак кылса деле, тамак бышырса болот экен. Ушундай вариант. Дальше көргөзө беребиз. Мына үйдүн ичин бир сыра кирип көрүп чыктыңыздар туугандар. Бул жакта болсо гараж экен. Мына калиткадан кирип кетсе деле болот экен, бул калиткадан. Могул жакта воротасы экен. Ушул жактан кирели. Мына бисмилла деп киргенде, бул жакка машинасын койбойт экен, бирок бул жакка моундай болгон отундарды тизип коюп тур, көрүп атасыздар. Могул жакта отундар бүт көрүнүп атабы? Отундарды тизип койгон. Могул жакта жана тоок канасы бар экен туугандар. Көргөзүп коюңуз, могул жакта тооктарды ушул жерде кармашат экен. Жүрүңүздөр, дальше көргөзө беребиз туугандар. Бул жакта болсо дагы жана мастерскойлору бар экен, темир тезек. Могул жакта дагы бир сарайы, көрүп атасыздар. Бул жакта жана инструменттерин сактай турган бөлмөсү ушул жакта экен, көрүп атасыздар. Могул жакта бүт инструменттерди бүт бардыгын тизип коюп тур. Булар бүт бардыгы калат экен, көрүп атасыздар. Могул жакта балта, молоток түрү менен туугандар, караңыздар. Бүт бардыгы калат экен. Ушундай болгон вариант. Дальше көргөзө беребиз. Бул жакта болсо дагы бир мондай болгон жанагындай
помещениясы бар екен. Бұл жаққа деле склад қойып қойса болады екен. Көрдіңіздер. Шындай болған бір помещениясы. Дальше көргізе береміз. Ол жақта дағы бір сарай туғандар. Бұл жағын деле көргізіп кетелі. Ол жақта колодец, су, питьевой су ұшыл жақтан екен. Көріп отырсыздар. Шындай болған питьевой жаңадан ұшы колодецті жасадым дейді. Дальше көргізе береміз. Бұл жақта дағы бір сарай туғандар. Көрдіңіздер. Шындай болған сарай екен. Бұл жақта жаңа айтып кетті келе. Торпақ қармаса деле болады екен. Ой қармаса болады. Любой нәрсе қармаса болады екен. Қысқасы. Дальше көргізе береміз. Ол жақта банясы. Банясын көргізіп қойыңыз. Бұл жақта баня. Шындай болған. Ар жақта жаңа көріп өткен екі гаражы. Банясы сонын іштеп тұрады туғандар. Банясын көргізіп өтелі. Қана бисмилля деп банясыға кіргенде шындай болған. Бұл жақта раздевалкасы екен. Қарап қойыңыздар. Бұл жақта жаңа киімдерін еліп қоя тұрған ұшында болған вешалкаларды көріп отырсыздар. Бұл жақта көзгісі бар екен. Основной парилкасы мол жақта екен туғандар. Бисмилля деп кірелі. Бұл жақта ұшында болған печка. Ұшы печканы жағып тұрып, бұл жақта жуыны ереші еткен. Көрдіңіздер. Ұшындай болған баня. Дәлш көреріз. Мұна ұшындай вариант екен. Мол жақта болса, аябай. Соның мәза жер екен туғандар. Мол жақта жаңа шашлық қылып, ес алып отырса, өте мәза болады екен. Көрдіңіздер, мына елкаларды бүт бардығыны ұшы үйдің есі егіп шығып тұр. Ұшынтып көрдіңіздер, айлантасы ұшындай елка екен. Ол жаққа тапчанды сөріні қылып алып, жамбастап жатса мәза екен туғандар. Ұшындай вариант қараштырып көресіздер. Үйдің сыртынан тағы бір жолы көрсетіп қойыңыз. Банясын көргөздік, жаңағы складтарын көргөздік, огородын көргөзіп шықтық бір сірі. Так, нар жақта болса сарай бар екен. Жүріңіз, анда сарайын деле көргөзіп өтелі. 50 баш үй қармаса болғыдай сарай бар екен туғандар. Ал сарай еме бұл үйге тиешесі жоқ екен, бірақ алып іштетсеңер болады дейді. Жаңа сельсоветке кірсек, алып іштете бергіле дейді. Жүріңіздер, ал жағын деле көргөзіп өтелі. Мына ушындай болған сарай екен, көріп отырсыздар, кирпичтен салынып. Ушындай анан бұл жақта болса туғандар, бұл жақта где-то 17 гектар жері бар екен. Бұл жақта тосып алып тұрып деле іштетсе болғыда екен. Жүріңіздер, сарайдың ішін деле бір сыра көргізіп қойылып, сарайдың ішіне бір сыра жаңағындай аяқ-аяғын қарап, мына көріп отырсыздар, ақырлары деле бар екен. Эми бір сыра ремонт қылып қойыш керек екен. Эми полдың аяқ-аяғын қарап жасап қойып тұрып, жасай тұрған жерлерін жасап, бұл жақта бір сарай, ол жақта екінші сарай екен туғандар. Где-то чақ менен бұл жаққа 50 баш үй кеңірі батады туғандар. Қараштырып көресіздер, жері аябай чоң екен. Жері болса где-то 17 гектар дейді туғандар. 17 гектар жерді іштетсеңіздер болады дейді. Эми аны сөйлешіп аласыздар. Бұл баса белгілеп кетейін туғандар. Бұл үйге кірбейді. Бұл отдельный. Эми іштеткен адам іштете берсін, қарап дейді, бекерле дейді. Мына көріп шықтыңыздар туғандар, ушындай вариант екен. Трасса Тверь Москва трассасы болса, где-то 200 метр ары екен. 200 метр бері жайғаштыр. Ушындай болған, тағы бір жол қайталап кетем. Деревняның ең ақырқы үйі. Үйдің сыртынан көрдіңіздер. Ең негізгісі туғандар. Документ мәселесі бойынша, документ мәселесі бүт бардығы даяр. Келесіздер, сразу оформление. Үйдің басы бойынша туғандар, үйдің басы 750 000 рубль дейді. Долларға где-то 7 000, 7,5 мың доллар болып қалады. Қараштырып көресіздер. Бізде білесіздер, баса белгілеп кете тұрған нәрсе туғандар. Бізде ешқашан предоплата, залог деген нәрсе жоқ. Келесіз, шашпастан көресіз. Үй жаға тұрған болса, оформление қылып атқан учурда ақшаны бересіздер. Ушундай вариант кейинки видеоларда көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.